13-декабрда мамлекеттик дума Орусияда такси кызматында чет өлкөлүктөрдүн айдоочу болуп иштөөсүнө тыюу салган мыйзам долбоорду биринчи окуудан өткөрүштү. Мыйзам долбоордун авторлорунун бири Единая Россия партиясынын депутаты Евгений Москвичев документке дагы кошумча өзгөртүүлөр киргизилип, мыйзам келе жаткан 2019-жылда күчүнө кирерин билдирди. Мыйзам долбоордун азыркы үлгүсү боюнча такси кызматында орус паспорту барлар гана айдоочу болуп иштей алышат. Ошондой эле коомдук транспорт менен жүк ташууда иштеген айдоочуларга унааларга көзөмөл күчөтүлөт. Мындай кабар жаңы жыл алдында Орусияда иштеген бир топ мекендештерди кабартырлантты. Бир гана Москва шаарында Яндекс, Uber сыяктуу чоң такси кызматында расмий 5 миңден 10 миңге чейин кыргызстандык иштейт. Ал эми жалпы Орусия боюнча 100 миңге чукул мекендеш транспорт тармагында элек. Учурда Яндекс таксиде иштеген Усман айдоочулардын көбү унааны узак мөөнөттүү насыяга же ижарага алып алышкандыгын, эгерде мыйзам кабыл алынса, көбү карызга батаарын айтат. Выкупты алып алгандар бар, кредитке алып алгандар бар, жөн эле арендага иштегендер бар, таштап коюп башка жумуш издей бар. Ар бир экинчи водитель таксиде иштейт деп биздикилерчи. Выкупка алып алгандарга өтө эле кыйын болот. Жок дегенде туризмден жогору 2 миллионго чейин. Орусияда мигранттарга чет өлкөлүк айдоочулук күбөлүк менен иштөөгө былтыр 1-июлда тыюу салынган болчу. Эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин Евразиялык биримдиктин алкагында Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгү менен иштөөгө уруксат берилген. Бирок бир жылдан кийин эле кайрадан мындай чектөөнүн киргизилип жатканын диаспора өкүлү Марат Исаев төмөнкүчө түшүндүрөт. Биринчиден өзүбүз себепкер болдук. Себеби биз бир аз билбеген нерселерди бул жерде көп адамдар кабыл албады да. Ошол эле закон, ошол эле ПДД боюнча көп окубай туруп, билбей туруп, навигация менен иштеп атышып, көптөгөн нерселер ачыкка чыгып атат. Анын үстүнөн өзүңүздөр билесиздер, мына биз чужбинада, то есть Россия Федерациясына жүргөндөн кийин орустар кылган нерселер билинбейт, ийдигине орустардыкы эсептелинбейт. Ошол эле ДТП, ошол эле болгон нерселер таксилерге караганда 2 эсе 3 эсе көп болот, бирок приезжийлардыкы всегда көрүнөт, всегда эсептелинет. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Орусияда 7 айда чет өлкөлүк айдоочулар себепкер болгон 5 миңден ашуун жол кырсыгы катталган. Анткени менен Орусияда январь-сентябрда болгон 105 миңден ашык жол кырсыгын эске алсак, мигрант айдоочулар күнөөлүү делген жол кырсыктары 1% да түзбөйт. Ал эми коомдук ишмер Толкунбай Акматов бул мыйзам кабыл алынса 100 миңге чукул мигрант айдоочулар үй бүлөлөрү менен оор акыбалга кабыларын баса белгилейт. Мамлекеттик жетекчилер келип сүйлөш керек, анда то есть 100 миңдей эле такси болуп калган болот. Азыр мен билгенден өтө көп менин тааныштарым таксисттер. Алар баары жумушсуз калган болсо, бул кыйыныраак болуп калат биз үчүн. Орусияда мигранттардын таксиде иштөөсүн чектөө боюнча мыйзам 3 жолу мамдумада каралып, президенттин колу коюлган соң күчүнө кирет. Бул дагы 3-4 айга созулаары болжолдонууда. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.